Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Үнім оғылатабы барыңыздарға. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Ve l'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala rasulihi amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Амансыздарбы, урматтуу жамаат. Бүгүнкү түз эфирибиз Рамазан айынын фазилеттери жана Рамазан айында кандай таат ибадаттарды кылабыз ошол жөнүндө болот. Алхамдулиллах, Рамазан айынын кирүүсүнө дагы саналуу күндөр калды, саналуу убакыттар калды. Иншаллах, күчүбүздүн колубуздан келишинче Аллахтын ыраазычылыгы үчүн Рамазан айыны өтө бир жакшы деңгээлде тосуп алалы иншаллах. Рамазан айы кандай ай? Рамазан деген эмне деген түшүнүктү берет. Рамазан деген бул куйкалап жок кылуучу деген түшүнүктү берет экен. Эмнелерди куйкалап жок кылат? Бул биздин абалкы кылган күнөөлөрүбүздү, жамандыктарды, ката кемчиликтерди жок кылуучу ай экен. Рамазан айыны сахабалар Рамазан айы келгичекти 6 ай мурда Аллах Тааладан дуа кылып башташат экен. Сахабаларчы: эй Аллахым, ушул күнгө жеткир, ошол күндүн урматына бизди да жеткир, ошол күндө ибадат кылганга бизди жеткир деп сурашчу экен. Сахабаларчы. Ал эми Рамазан айы бүткөндөн кийин 6 ай Аллахка шүгүр келтирип, 6 ай ошол Рамазан айы чыгып кеткенден кийин 6 айга чейин өкүнүп, кайгырышчу экен сахабаларчы. Ушулай чыгып кетти, эми кайра кийинки айга жетебизби деп. Көрдүңүздөрбү? Бул кандай ай? Бул 12 айдын султаны, 12 айдын эң улуусу, 12 айдын эң урматтуусу. Рамазан айында кандай ибадаттарды жасайбыз? Рамазанда кандай нерселер болгон? Рамазан айы жөн эле өзү эле келбестен, Рамазан айы бизге Куранды алып келди. Куранды Аллах Таала Рамазан айында Куран түшүрүлгөн. Рамазан айы жөнүндө көптөгөн Куран аяттары түшкөн. Рамазан айында куттуу кадыр түн бар. Рамазандагы эң бир Аллахка жагымдуу кылынуучу ибадат бул орозо. Орозо. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан: Рамазан айы киргенде Аллах Таалам айтат: эгерде ким бизди издесе, биз аны издейбиз. Ким бизден кечирим сураса, биз аны кечиребиз. Жана ошол Рамазан айынын урматына биз аларды ошо кироман катибин, биздин амалдарыбызды жазган периштелерге Аллах Таалам айтат экен: мунун жакшы амалдарыны жаз, эселеп жаз дейт экен, жана кылган күнөөлөрүнө күнөө жазба дейт экен. Көрдүңүзбү? Рамазан айынын урматына жана фазилети ушундай чоң ай болгондуктан Аллах Таалам ошол айдын урматына биздин күнөөлөрүбүздү кечирип, бизге бейиштүү бада кылып атат. Мисалы биз башка айларды кандай кылып күтөбүз? Биз башка айларды кадимкидей эле, бирок Рамазан айыны биз өтө кубануу менен күтүшүбүз керек экен. Биз Рамазан айыны аябай Аллахка кунт коюу менен ибадат кылып калайын, ушул айдын неаматтары мага да жетсин, ушул айда мен ыйманымды бекемдеп алайын, ушул айда мен көптөгөн соопторго жетишейин, ушул айда менин кулк мүнөзүм өзгөрсүн, менде жумшактык пайда болсун, менде такыбалык пайда болсун, менде сабырдуулук пайда болсун. Ушул айга көптөгөн бир үмүттөр менен бул айды өткөрүшүбүз керек экен. Жана дагы Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан:
адам баласынын ошол Рамазан айындагы эң улук ибадаттардын бири бул орозо. Адам баласынын баардык кылган ибадаттары бул өзү үчүн экен. Ал эми адам баласынын туткан орозосу Аллах Таала үчүн болот экен да. Ал Аллах Таала туткан орозонун сообун өзүм берем дейт. Ошо Китабул Хаятта жок, өзүм берем дейт экен. Ал Абул Хасан рахматуллахи айтат экен, Аллах Таала орозоңор мен үчүн дегендин мааниси түзмө-түз кыяматта түзмө-түз ошол орозонун сообуна Аллах Таала биз менен түзмө-түз өзүнүн жамалын көрсөтүп сүйлөшөт экен. Озмо-оз, сөзмө-сөз сүйлөшөт экен. Ошол неаматты орозо тутканыбыз үчүн бизге берет экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, кыямат күнү бир болгондо бир коомдо куштун канатындай канат болот дейт да. Ал канат менен учуп бейишке кирет экен. Бейишке киргенде периштелер сурайт экен, силер кимсиңер дейт экен. Биз пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын үммөтүбүз дейт экен. Силер кандайча бейишке кирип калдыңар деп сурашат экен. Ошондо силер эсеп кысаптан өттүңөрбү дейт экен. Ал кишилер жок, биз эсеп кысап эмне экенин билген жокпуз дейт экен. Анда силер бейишке кирүү үчүн Сирот көпүрөсүнөн өтүш керек. Силер алардан өттүңөрбү десе, жок, биз андан өткөн жокпуз, андай нерсени көргөн да жокпуз дейт экен. Ошол кезде периштелер сурашат экен, силер кандай амалыңар менен бейишке мындай кирдиңер дегенде, ал адамдар жооп беришет экен, биз дүйнө жүзүндө Аллах Таала үчүн орозо кармаганбыз. Ошол орозобуздун жашыруун орозо кармадык Аллах үчүн. Ошол жашыруун орозобузга Аллах Тааламдын бизге берген сый-урматы бул бизди жашыруун бейишке киргизди дейт экен. Ошон үчүн орозо биринчи ибадат орозого бекем бололу. Орозого бекем бололу. Андан кийин кимде-ким Рамазан айында көп ибадат кылып калалы. Анткени Рамазан айында кылган ибадаттардын башка айда кылган ибадаттарга караганда сообу 70 эсе көп болот экен. Мисалы, сиз бир эле эртең мененки багымдат намазыны окуй турган болсоңуз, сиз 70 жолу парыз намаз, ошо багымдат намазын окугандын сообун аласыз. Эгерде Рамазан айында сиз зекет бере турган болсоңуз, анда сиз 70 жылдык зекет бергендин сообун алат экенсиз. Көрдүңүзбү? Эгерде Рамазан айында нафил намаз окуй турган болсоңуз, анда сиз парыз намазынын окугандын сообун аласыз. Садака берсеңиз, зекет бергендей сообун аласыз. Мисалы, сүннөт амал менен парыз амалдын ортосундагы айырма бул асман менен жердей, жердей. Көрдүңүз, кимде-ким парыз намазын аткарса, парыз Аллах Таалам парыз деп берген ибадаттарды аткарса, эмне деген көп соопко жетебиз. Ал эми сүннөт, ушулайда сүннөт же нафил же ушундай дагы бир нафил ибадаттарды аткара турган болсок, ал 70 эсе көп жазылат экен. Рамазан айында эмнелерди кылышыбыз керек? Рамазан айында адам баласы дегеле биз аялдар тилден сактанышыбыз керек экен. Эмне себептен? Анткени күнөөнүн көбү тилден болот экен, тилден кетет экен. Аялдардыкы күнөөнүн көбү тилден кетет экен. Ошондуктан тилибиз менен биз эмне кылабыз? Тилибиз менен көп зикр, салават, истихфар тоболорду айтып калышыбыз керек экен. Бул Рамазан айы бир жылда бир эле келет, башка келбейт. Кимде-ким ушул Рамазан айынын бир эле күнүн орозосуз өткөрө турган болсо дейт, бир эле күнүн ибадатсыз өткөрө турган болсо дейт, ал кыяматка чейин ал күн кайтып келбейт. Андан башка жылдары канчалык орозо ибадат кылсаңыз дагы, ошол Рамазан күнүндөгү себепсиз бир күн ибадатты орозону калтыргандын сообун эч качан таба албайт экенбиз. Кыямат күнгө чейин ал келбейт экен бул күнчү. Ошондуктан ар бир күнүнө көңүл буралы. Рамазанды кантип тосуп алабыз? Рамазанды ачык маанай менен, Аллахка шүгүр келтирүү менен,
мисалы биз бир конокту тосуп ала турган болсок, же тууганыбызды, же ата энебизди тосуп ала турган болсок, биз үйлөрүбүздү шыпырып, жыйнап, тазалап, таттуу тамактарды жасап, ар кандай нерселерди жасап, аябай жакшы кийимдерди кийип, үйдөгү балдарды жакшы кийинтип, ушундай бир сонун атмосферада, сонун маанайда тосуп алабыз да. Эмнеге Рамазан айыны биз антип тосуп албайбыз? Рамазан айында эмнелер бизге убада кылынган? Рамазан айында бизге 5 убада кылынып атат. Биз канчалаган күнөөлөрдү кетиребиз? Биз тилибиз менен, көзүбүз менен, кулагыбыз менен, бутубуз менен, колубуз менен канчалаган, миңдеген, миллиондогон күнөөлөрдү кетиребиз. Ал эми ушул Рамазан айында ошол күнөөлөрдү жууп тазалай турган ай. Ошондо ушул айда ибадат кылып, ошол күнөөлөрдөн арылып алганга Аллах Таала бизге мүмкүнчүлүк берет экен да. Ошондуктан Рамазанды жакшы маанайда тосуп алалы, сүйүнүү менен тосуп алалы. Альхамдулиллах, быйыл бизди Аллахым Рамазан айына жеткирди. Альхамдулиллах, ушундай нематтарды берип атат деп Рамазанды тосуп алалы. Умар бин Хаттаб разияллаху анху айтат, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, Рамазан айында бир периште ошол орозо кармаган кишинин жанына келип, периште айтат экен, тургунуң Аллахтын берекеси сага болсун деткен. Эгерде ошол киши намаз окуу ниетинде төшөгүнөн турса, төшөгү ага дуа кылат экен. Эй Аллахым, ушул пендеңде бийиктиктердеги калың төшөктөрдү насип буйрур деткен, бер деткен. Андан кийин туруп кийимин кийсе дейт, ошол кийими ал кишиге дуа кылат дейт. Эй Аллахым, ушул пендеңе бийиктиктеги кооз кийимдериңден насип кыл деткен, бер деткен. Андан кийин бут кийимин кийсе, бут кийими ага дуа кылат экен. Эй Аллахым, бейиштеги кооз бут кийимдерден кийгиз деткен. Андан кийин даарат алуу максатында кумганды колго алса, кумганы ага дуа кылат экен. Эй Аллахым, бул пендеңе бейиштеги идиштерден бергиниң деткен. Андан кийин ошол даарат алган болсо, эй Аллахым, бул пендеңе бейиштеги сууларыңдан ичиргин, бейиштеги сууларың менен жуунтургун деткен. Андан кийин ошодон кийин намаз окуп баштаганда Аллах Таала пендесине кайрылат экен. О пендем, сен менден эмне сурасаң, кечирим сурасаң кечиремин. Сен менден тобо кылсаң тобоңду кабыл кыламын. 5 сурасаң 5 беремин деткен. Көрдүңүзбү? Бул ай кечирим айы, бул ай таат ибадаттын айы. Ошондуктан иншаллах өзүбүз ибадат кылалы, үй бүлөбүздү ибадатка чакыралы. Орозону мындай орозо кармаганда Аллах ыраазычылыгы үчүн кармайбыз. Кээ бирибиз кээде мактанып кетебиз. Мен орозо кармап атам, силер кармагыла тиндеймдай депчи. Ошондой эл күрсүндөн сактанып, орозону Аллахтын ыраазычылыгы үчүн кармайлы. Абу Хурайра разияллаху анху айтат, кимде ким Рамазан айынын түнүн ибадат менен өткөрсө дейт, сооп алуусуна чын жүрөктөн ишенип, анан күнөөлөрүнө кечирим сураса дейт, ал түнү ошол бүткүл күнөөлөрү кечирилет экен. Аллахтын ырайымы менен, албетте. Аллахтын ырайымы менен. Дагы Рамазан айында Куран түшүрүлгөн дейт. Рамазан айында дагы башка ыйык китептер түшүрүлгөн дейт. Китабул Хаятта айтылат, Ибрахим алейхиссаламга түшүрүлгөн барактар Рамазан айынын 1-чи түнүндө түшүрүлүптүр. Рамазан айынын 1-чи түнүндө түшүрүлгөн дейт. Андан кийин Торат китеби болсо Рамазан айынын 6-чы түнү Муса алейхиссаламга түшүрүлгөн дейт. Ал китеп Ибрахим алейхиссаламга барактар түшүрүлгөндөн 700 жылдан кийин түшүрүлгөн экен да. Андан кийин Забур китеби Рамазан айынын 16-чы түнү түшүрүлгөн экен. Бул Давуд алейхиссаламга түшүрүлгөн экен. Ал Торат китеби түшүрүлгөндөн соң 500 жылдан кийин түшүрүлгөн экен да. Андан кийин Инжил китеби Рамазан айынын 18-чи түнү түшүрүлгөн экен. Ал Забур китеби Торат китеби түшүрүлгөндөн мурда 1200 жылдан соң түшүрүлгөн экен да. Андан кийин Рамазан айынын 27-чи түнү Куран
Курани Карим биздин ыйык китеп түшүрүлгөн экен. Ал Инжил түшүрүлгөндөн соң 620 жылдан кийин түшүрүлгөн экен. Көрдүңүзбү? Эмне үчүн только ушул ыйык китептер Рамазан айы түшүрүлгөн? Анткени Рамазан айы башка айлардан фазилеттүү, башка айлардан өзгөчөлөнүп турат. Да, Рамазан айынын Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кандай эмнеге салыштырган? Мисалы, Якуб алейхиссаламдын 12 уулу болгон, 12 уулу. 12 уулу жана анын ичиндеги Юсуф алейхиссалам, ошол Юсуф алейхиссалам башка 11 баласынан сүкүмдүүрөөк, сүйүктүүрөөк болгон сыяктуу эле Рамазан айдагы 11 айдан Аллах Таалага башка айлардан ушундай сүйкүмдүү, сүйүктүү жана өзгөчө ай болуп эсептелет экен да. Ошондуктан дагы бир хикая. Мурда илгерки замандарда Мухаммад деген бир киши болгон экен. Ал өмүрүндө намаз окучу эмес экен. А бирок 11 айдан кийин 12 ай Рамазан айы киргенде ал дайыма эмне кылчу экен? Рамазан айы киргенде гусул алып, даарат алып, жуунуп тазаланып, Рамазанды аябай мындай сүйүнүп кабыл алып, ошол Рамазан айында мурда окуган намаздарынын 11 айлык окуган намаздары казасын окуп, орозо кармап, анан Аллах Тааладан күнөөлөрүнө тобо кылып кечирим сурап ибадат кылчу экен да. Андан кишилер сурачу экен, сен эмне себептен башка айларда намаз окуп ибадат кылбайсың дагы, ушул айда эле ушинтип ибадатка бекем болуп кетесиң дегенде, анткени Аллах Тааламдын Рамазан айында убадасы бар. Кылган сөзсүз түрдө ибадаттар кабыл болот деген жана күнөөлөрдү кечирет деген убадасы бар. Мен ошого үмүт кылып, Аллах Тааламдын ошол айтканына амал кылып, ошол Рамазан айында ибадаттарымды кылып күнөөлөрүмө кечирим сурап калыш үчүн аракет кыламын дейт. Андан кийин ал киши бир топ жылдан кийин кайтыш болот экен. Ошол эле кайтыш болгондон кийин өзүнүн доорундагы бир таза ушундай илимдүү кишилердин түшүнө кирип, бир кишинин түшүнө кириптир. Ал киши сурайт экен, Аллах Таалам сага кандай мамиле кылды дегенде, ал киши Аллах Таалам ушул Рамазан айын урматтаганым үчүн, ошол айды эле урматтап койгонум үчүн Аллах Таала менин күнөөлөрүмдү кечирип, мени бейишке киргизди дейтин. Көрдүңүзбү? Ушул бир айдын эле ичинде биз канчалаган жакшылыктарга жетип атабыз, канчалаган жакшылыктарга жетип атабыз. Дагы Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, ким Рамазан айынын кирүүсүнө сүйүнүп дейт, орозо кармай турган болсо дейт, Аллах Таала ал адамдын денесин тозок отуна арам кылат дейт. Ал адамдын денесин тозок отуна арам кылат дейт. Көрдүңүзбү? Кандай Аллах Таалам берген кандай неаматтары, Жана да Анас бин Малик разияллаху анхудан риваят, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, ким Рамазан айында дейт, илим окулуп жаткан жерлерге барып кошулуп олтуруп илим алса дейт, Аллах Таала анын басып барган ар бир кадамына 1 жылдык таат ибадат деген кабыл болгон ибадаттын сообун жазат дейт. Жана ал адам мени менен бирге арштын астында болот дейт. Жана ким Рамазан айында 5 убакыт намазды жамаат менен такай окуп жүрсө дейт, Аллах Таала анын окуган намазынын ар бир рекетине жаннаттан бир шаар куруп берет дейт. Бир шаар куруп берет. Ар бир рекетине караңыздар, эми бир шаардын ичинде эле канчалаган неамат жыргалчылыктар, Жана ким Рамазан айында ата-энесине кызмат кылып, ыраазылыгын тапса дейт, Аллах Таала аны мээрим назар менен карайт дейт, ырайым назар менен карайт дейт. Көрдүңүзбү? Жана аны жаннатка киргизүүгө өзүнүн кепилдигин берет экен. Көрдүңүзбү? Жана Рамазан кандайдыр бир аял дейт, Рамазан айында күйөөсүнү ыраазы кылуу үчүн колунан келе турган бүт жакшы иштерди жасай турган болсо дейт, күйөөсүн ыраазы кылуу үчүн, анда ал аялга дейт ушундай бир сонун даражалар берилет дейт. Мариям энебиз жана Асия энебизге берилген сооптор жазылат дейт. Жана ким Рамазан айында бир мусулман, бир туугандын кажетин чече турган болсо дейт, анда ошол
кыямат күнү ошол адамдын Аллах Таала миңдеген кажеттерин чечет дейт. Миңдеген кажеттерин чечип берет экен дейт. Көрдүңүзбү, Рамазан айынын фазилети кандай? Мусулман үчүн Рамазан айынын фазилети кандай? Алхамдулиллах да. Кайсы динде дагы ушундай бир куттуу, ушундай бир сонун мүмкүнчүлүк ай бар? Эч кайсы динде жок мындай. Бир эле ислам дининде бар. Жана Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, Рамазан айынын алгачкы түнү шайтандардан жана ошол жиндердин өтө чектен ашкандары чынжырланып байланат дейт. Жана бейиштин тозоктун эшиктери жабылат дагы, бир дагы тозоктун эшиги ачылбайт. Рамазан айы башталып бүткөнгө чейин бир дагы тозоктун эшиги ачылбайт дейт. Жана бейиштин эшиктери ачылат экен дагы, Рамазан башталгандан баштап бейиштин эшиктери ачылат экен дагы, тозоктун эшиктери, бейиштин эшиктери ачылып, Рамазан бүткөнгө чейин бир дагы бейиштин эшиктери жабылбайт экен. Көрдүңүзбү? Рамазан айында бизге ибадат жасоо оңоюраак, жеңилирээк. Анткени Рамазан айында биз только нафсиз менен күрөшөбүз. Жада калса нафсизди да тарбиялайт экенбиз, орозо кармоо менен. Нафсини кантип тарбиялайбыз деп пайгамбар суроо беришкенде, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам нафсини орозо кармоо менен тарбиялагыла деткен. Көрдүңүзбү? Орозо кармоо менен нафсини тарбияласак болот экен жада калса. Андан кийин Рамазан айында ар бир түнү Аллах Тааланын пенделерине кайрылып 3 жолу айтат экен. Тилеген сураган адам барбы? Тилегенин берейин дейт экен. Тобо кылган адам болсо, тобосун кабыл кылайын дейт экен. Кечирим сураган адам болсо, күнөөлөрүн кечирейин дейт экен. Жана Рамазан айы киргенде биринчи күнү Аллах Таала тозокко киргенге ага милдеттүү болгон, тозок ага важип болгон адамдардан 1000 адамды куткарат экен. Рамазандын биринчи күнү. Ал эми Рамазандын жума күнү саатына 1000 адамды тозоктон куткарып турат экен. Кандай адамдар? Алар тозокко өмүр бою тозокто калат деген, тозокко важип болгон адамдарды куткарат экен. Ал эми Рамазан айынын акыркы күнү болсо, эң абалкы ошол биринчи күндөн акыркы күнгө чейин канчалаган адамдарды тозоктон куткарган болсо, дагы Рамазандын акыркы күнү ошончо адамды тозок отунан сактап бейишке киргизет, тозоктон куткарат экен. Көрдүңүзбү? Рамазан айы кандай гана фазилеттүү ай, фазилеттүү ай. Дагы Рамазан айында кайсыл ибадаттарды кылабыз? Рамазан айында биринчи орозо кармайбыз, намазга бекем болобуз, таравих намазын окуйбуз, дуа кылабыз, зикир кылабыз, жана эмне кылабыз? Куран окуйбуз, куттуу Куранды окуйбуз. Рамазан айында Куран түшкөн, Курандын ар бир тамгасы, сиз мындай жөн күндө Куран окусаңыз, бир тамгасына 10 сооп ала турган болсоңуз, Рамазан айында Куран окугандын бир тамгасына 70 сооп аласыз. Көрдүңүзбү? Бир жолу Куранды баштан аяк 30 күндө бир жол хатым кылып бүтүрө турган болсо, 70 хатымдын сообун алып атасыз. Көрдүңүзбү кандай? Тилден кирген сөз жүрөккө барат. Жүрөктөн чыккан нерсе тилге келет. Көрдүңүзбү? Жүрөк менен тилдин байланышын. Эми ошол катып турган жүрөктү биз Куран менен тазалайбыз дагы, Куран менен нурлантабыз. Ошол жүрөктөн таза нерсе чыксын десеңиз, анда тилиңизди тазалаңыз биринчи. Тилди эмне менен тазалайбыз? Тилди биз зикир менен, ибадат кылуу менен, истихфар менен тилди тазалайбыз. Качан адамдын жүрөгү, тили таза боло турган болсо, анын жан дүйнөсү, руху таза болот. Качан адамдын руху, жан дүйнөсү таза болгон болсо, анын ибадаттары таза болот. Ошол таза ибадаттар менен өзүбүздүн денебизди, жан дүйнөбүздү, жүрөгүбүздү, тилибизди тазалап,
ушул Рамазан айынын бүткөнгө чейин ибадатка өзүбүздү толук арнайлы, өзүбүздүн үй бүлөбүздөгү адамдарды ибадатка тарталы. Ошондой мисалы Рамазан айында сиз тамакты озочарда тамакты истигфар менен жасаңыз. Ясин сүрөсүн окуңуз, тамак жасап атканда Куран аяттарын окуңуз, кааласаңыз зикир тартып ошол тамакты жасаңыз. Эми ошол тамакты жеген үй бүлөңүздөгү күйөөңүз, ата энеңиз, балдарыңыз эми ошол ибадатка кызыгуу пайда болот. Ошол тамакты жеген үй бүлөңүздөгү адамдарга ибадатка кызыгуу пайда болот. Жана ошол Рамазан айында жана айтып өткөндөй эле тилди сактайбыз, өзүбүздү тилди сактайбыз, ушак гыйбаттардан алыс болобуз. Аял заты биз ушундай нерсеге жакыныраакпыз, негизи эле баарыбыз десек да эми көпчүлүгүбүз. Ошол нерселерден тыйылыңыз, жакшылыкка чакырыңыз адамдарды, жамандыктан тосуңуз. Бул дагы ибадат. Дагы бүгүн ушул Рамазандын фазилеттери жөнүндө болду. Ким ошол Рамазан айында эмне ибадаттарды кылабыз, кыскача ушулар жөнүндө бүгүнкү сабак. Ал эми ушул суроолорго жооп берип коюңуздар дегендерге жооп. Орозо боюнча суроолорду иншаллах кийинки түз эфирлерде кенен ошол суроолоруңуздарга жооп аласыздар. Азыр жөн эле ошол куттуу Рамазан айындагы ибадаттар жана анын фазилеттери жөнүндө айттык. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Сак саламатта туруңуздар.